Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн көрсөтүүбүздө оратордук чеберчилик туурасында кеп кылмакчыбыз. Студиябыздын коногу БН окутуу борборунун негиздөөчүсү Нуракова Бурулкан айым. Саламатсызбы? Ачылык. Кандайсыз Бурул? Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Сонун, баары жакшы, баары жакшы. Мен сиздин тиги даражаларыңызды балким санабай кетсем, өзүңүз тааныштырып өтпөйсүзбү өзүңүз жөнүндө? Ооба, туура айтасыз. Азыркы учурларда өзүн туура тааныштыруу өтө маанилүү. Сыймыктана турган, мактана турган жагдайларым да бар. Ошол боюнча да бир аз бөлүшүп кетейин. Аты жөнүм Бурул Нуракова, сүйлөө чеберчилиги боюнча машыктыруучу, БН окуу борборунун негиздөөчүсү, сүйлөө чеберчилиги боюнча сертификаттуу машыктыруучу деп да баса белгилегим келет. 10.600 адамдын өзгөрүүсүнө себепкер болгон программалардын авторумун. Бул тармакка 20 жылдык тележаатындагы тажрыйбамдын негизинде келдим. 7 жыл мурун бир шайлоо кампаниясына катышып калып, талапкерлердин сүйлөгөнүн көрүп, баскан тургандарына маани берип, анан менин дагы айта турган адамдарга маалымат бере турган көп эле иштерим бар экен деген бир ой пайда болду дагы. БН окуу борборун түптөдүм. Буюрса 7 жылдын жүзү болду. 7 жылдын ичинде ушул 7 мамлекеттен 10.600-дөн ашык мен окуучум бар. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Ар бир адамдын өзгөрүүсүнө эгер себепкер боло турган болсоң, демек сенин жасап жаткан жумушуң текке кеткен жок. Мына ушундай эл аралык сертификаттардын жана дипломдордун ээсимин. Бурул, айтсаңыз, бүгүнкү заман мына ушунчалык тездик менен маалымат кылымы деп атабыз. Интернет ушунчалык кирди, ар бир бурчта, даже керек болсо үйлөрдө деле адамдар бири-бири менен сүйлөшпөй калды. Ар кайсы жерде өзүнүн ордун таап алып эле ушул интернет чукулап отурат да. Анан ушундай шартта сиздин ушул сүйлөө чеберчилигин өнүктүрөм деген аракетиңизде кандай ийгиликтер бар? Ооба, Нурдин мырза, туп-туура айтасыз. Азыркы учурларда адамдар бири-бири менен жанды сүйлөшүү өтө маанилүү болуп калды. Бирок тилекке каршы көпчүлүк адамдар мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберип атат да. Ошол интернет булактарында отуруп дегендей. Эгерде бир толкунда сүйлөшкөн адамды мында тапсаң, бир алтын тапкандай эле болуп калды да азыркы учурлардачы. Бирок кептин мааниси ошол баарлашкан адам менен кантип сен сапаттуу сүйлөшөсүң, ошол маанилүү болуп атат. Сапаттуу кантип биз сүйлөшө алабыз? Биринчи кезекте адамдар бири-бирин уга билиш керек. Укканда гана бизде сапаттуу баарлашуу болуп эсептелет. Эгерде сүйлөп атканда сөзүбүздү бөлсөк, анан угуп отурганда ал адамдын ою башка да болсо, анда дагы жакшы жыйынтыкка жетпей калат да. Биринчи кезекте биз деген адамды уга билиш үчүн аябай сонун техника бар. Мен азыр көрүүчүлөргө сунуштап кетемин. Көзүңүздөрдү жумуп, күн сайын 1 мүнөт уккула. Жалаң гана угушуңуздар керек да. Балким куштардын сайраганы, шаркырап аккан суу, автоунаалардын ары бери өткөнү, балким балдардын ойноп жаткандыгы айырмасы жок. Көздү жумуп эле ушул ыкмаларды жасай беришиңиздер керек да. Ошондо адамдарды тыңдап угууга сизге жардам берет. Бул уга билүү дагы чоң искусство. Андан кийин көрө билүү. Адамды мындай көрүшүбүз, карашыбыз керек. Сиз деген 1 мүнөт жалаң мындай айлана чөйрөңүзгө маани беришиңиз керек да, көрүшүңүз керек. Жамгыр жаап жаткан турбайбы? Гүлсө сирен гүлдөрү кургап калган турбайбы? Же кандай өзүңүздө эми кайсыл чөйрөңүздөрдө эмнелер бар, ошолорду гана көрүшүңүз керек. Андан кийин үчүнчү бизде эмоция болуш керек, сезимдер. Ай деп таза абадан кере-кере жутуп, анан кубанып же кайгырып, мына ошол баарлашууга аябай жакшы жардам берген техника. Адам менен сүйлөшүп атканда бизде үчөө тең иштеш керек. Угушубуз керек, көрүшүбүз керек, анан эмоция болуш керек. Эмоция. Анан суроолорду узатып туруу, комплимент айтуу дагы өтө маанилүү. Эгерде баарлашып отурган адамыңыз сиздин жаныңызда өзүн эркин, акылдуу, сымбаттуу болуп көрүнүш үчүн же сиз деген комплимент айтышыңыз керек. Ошондо гана адамдын өзүнө болгон ишеним көтөрүлөт. Бирок тилекке каршы бизде көпчүлүк учурларда азыр комплимент уксам деген адамдар көп, анан айтсам деген адамдар аз да. Же
укса дагы бир аз кыйналып кетет да, бул туура айтып атабы же жокпу деген сыяктуучу. Анан бирок комплименттерди айтканда даректүү комплименттер боло турган болсо, бул жакшы иштейт. Анан чын жүрөктөн чыгыш керек. Негизи сүйлөгөндүн дагы өзүнүн маданияты бар, анан уга билүүнүн да өзүнүн маданияты бар деп коет эмеспи? Анан бул маселеде мына сиздин ушул тренинг борбордо атайын бир методикалар бар болсо керек да. Мындай адамды ошол кырдаалга жараша кандай жагдайда кандай өзүн алып жүрүш керек, анан кандай сүйлөшө билиш керек, анан ошол сүйлөшүп аткан маектешин өзүнө тарта билүүнүн бир ыкмалары бар болсо керек да. Ушундай кандай бир жолдорун таба алдыңыз? Сүйлөшүп отурганда адамдарды көбүрөөк уга билиш керек. Ошол маектешиңизди көбүрөөк сүйлөтүңүз. Мисалы үчүн адамдардын 40% бейтапканаларга бир дарыланайын деген бир максатта барышпайт. Алар ичиндеги сөздөрүн, буктарын ошол дарыгерлер менен бөлүшүү максатында барышат да. Адамдар өзү жөнүндө айтканды аябай жакшы көрөт. Ошондуктан маектеш отурганда ушул сиз маектешиңизге көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериңиз өзү жөнүндө айтканга. Ошондо жыйынтыгы аябай жакшы болот. Анан сөздү бөлгөн дагы бизде аябай адатка айланып атат да. Сөздү бөлүп, анан адамдарды ой сен үчүн айткан оңой эле Нурдин, сен үчүн оңой эле да бул, мен үчүн кыйын деп айтуу дагы адамды бир аз басынтуу, аны укпоо менен барабар да. Анан мисалы үчүн бир курбуңуз келди да, мисалы үчүн менин курбум келди да, мен жакында деген Дубайга барып келбедимби деп аябай ал байкуш деген эмоциясы менен, аябай ийгилиги менен бөлүшкүсү келип атат да. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн азыр кандай болуп өзгөрүлүптүр, биз деген 6-7 жыл мурун барганда мындай болчу, биз деген бир 7 жолу бардык окшойт Дубайга деп айта турган болсо, ал курбуңузду ошол эле учурда сиз басынтуу менен барабар болуп калат да. Ал эмоциясын сиз укпай атасыз, ал ийгилиги менен эсептешпей атасыз. Сенден мурун мен барганмын. Сен биринчи жолу барсаң, мен деген 7-чи ирет барып атамын ай дегендейчи. Мүмкүн болушунча кандай сиз ийгиликтерди жаратпаңыз, анын айтып аткан сөздөрүн угуңуз, эмоциясы менен бөлүшүңүз, кайгырса кайгырып, кубанса кубанып дегенде. Мына ошондо жакшы баарлашуу болот. Мисалы үчүн Нурдин, ашканага киргенде биз тамактанууда процессте байкабайбыз да, ачка болсокчу. Ал эми тамактанып бүткөндөн кийин бир 10-15 мүнөттөн кийин бизде мындай бир эмоция пайда болот да, жакшы же жаман. Бул ашканага кайрылып келебизби же жокпу дегенчи. Сүйлөшүү деле ошондой. Нурдин менен дагы жолугушум келеби, сүйлөшкүм келеби, жокпу дегендейчи. Сүйлөшүү бүткөндөн кийин адамдар 2 сааттан кийин анализ жүргүзө баштайт. Койчу, жолукпай эле коеюнчу, маанайымды түшүрүп, анан мени кемсинтип, анан бир катуураак урой сүйлөп дегендей бир ой калат кээде. Кээде мен жолуккум келет, аябай жакшы сүйлөй турбайбы, карачы депчи. Буга эң жакшы эгер мыкты маектеш болууну кааласак, биринчи кезекте комплимент, андан кийин уга билүү, анан адам ою менен эсептешүү. Негизи бүгүнкү күндүн замандын талабыбы же кандайдыр бир кызыкчылыктар барбы? Ушул азыр адамдарды окутуп, үйрөтүү борборлору көбүрөөк ачылып атат да. Жаңы түшүнүктөр кирип атат, коуч, тренер, ошого окшогон өзүнчө терминдер, өзүнчө түшүнүктөр пайда болуп атат да. Сиз ушундай атаандаштыкта, мына сиздин быйын окутуу борбору өзүңүз негиздеген атаандаштыкка кандай туруштук берип атасыз? Атаандаштыкка азыркы учурларда чындыгында жыл өткөн сайын көбөйүп атат да. Коуч, тренерлер, ошол эле психологдор. Бул менин көз карашымда нормалдуу эле көрүнүш. Нормалдуу эле. Себеби дегенде ар бир адам мугалимди тандагандай эле тренерлерди тандайт да. Анын аурасы кандай, энергетикасы кандай. Балким менин айткан сөздөрүм кимдир бирөөгө таасир болбой калат. Балким эми эле баштаган адамдын сөздөрү таасирдүү болуп калат. Айырмасы жок да. Ошондуктан буга менин көз карашым түз эле. Себеби дегенде алар деле аракет жасап атат, иштеп атат, бир адамды өзгөртүп атат, 2 адамды өзгөртүп атат. Сонунда бул тармакта бара жаткандардын бир ойлору бир жамандыкка алып барбайт да адамдычы. Жакшы жака эле алып барат, өзгөртөт, ойду өзгөртөт, баскан турган кыймыл аракетти дегендей. Анан атаандаштык демекчи биздин ошол
түптөлүп иштеп келе жатканыбызга быйыл буюрса 7 жылдын жүзү болуп калды. 7 жылда ар кандай учурлар болду, чайналдык, кыйналдык, турдук, ойлондук дегендей. Бирок биз программаларды дайыма өзгөртүп турабыз, жаңылап турабыз. Ошол программаларды курстун катышуучулары өздөрү эле даярдап беришет. Кантип? Алардын талабына жараша биз программаларды даярдайбыз. Азыр талап ушул турбайбы? Көрсөм, о программаны кошолу, муну кошпойлу деген сыяктуучу. Ошол курстун катышуучуларынын талабына жараша биз программаларды өзгөртүү аркылуу биз ошол атаандаштыктарга туруштук берип жатабыз. Бирок атаандашы болгон өтө сонунда. Анын жакшы жагын алышыбыз керек да. Жеке тармакта иштеген өтө сонун экен. Мындай чыгармачылык менен иштейсиң да, мындай жан дилиң менен иштейсиң. Өтө сонун, көрүп атасыз өзүңүз деле. Аябай сонун бир эргүү менен иштейсиң. Жакшы. Анан бул тармакта бир да күн иштебей калган учурлар болбойт экен да. Сүйлөө чеберчилиги боюнча мен бир күн да маалымат ала албай тура албайм да. Маалымат аласың, изденесиң, кой азыркы учурларда батыраак иштешибиз керек деп. Анан Нурдин азыркы учурларда азыр мындай болуп атат. Ылдамдык менен ойду топтоо, концентрация өтө маанилүү. Эгерде мына ушундай сапат бизде бар боло турган болсо, демек биз алдыдабыз. Ылдамдык демекчи азыр маалыматтар көп, заман дейбизби, аябай тездик менен өзгөрүп атат да. Бүгүн эле жатып уктасаң, эртең менен таптакыр башкача болуп калып атат, Ылдамдыкты талап кылып атат да. Ошол тезирээк билим алыш керек, тезирээк аракет жасаш керек, азыр уктабаш керек, азыр өнүгүш керек, чуркаш керек, өзгөрүш керек болуп атат да. Ал эми экинчиси бул концентрация. Азыр ызычуу көп да, маалыматтар көп, TikTok, анан Instagram, Facebook, кайсыл жердин карабагын маалымат көп. Бул учурларда бизге ошол ойду чогултуу, концентрация өтө маанилүү. Бир жерге ойду чогултушубуз керек да, максатты коюп, фокусту ошол жака буруп, анан концентрация болсо, демек биз алдыдабыз. Артта калып кетпешибиз керек. Ошол экөө маанилүү болот. Сиздин ушул окутуу борборуна келип аткан үйрөнөм деп ушул сүйлөө чеберчилигин мыкты деңгээлге жеткизип үйрөнөм деген ким, кайсыл адамдар, кайсыл тармактын адамдары көбүрөөк келет сизге? Акыркы жылдары бизге кайрылгандардын көпчүлүгү мугалимдер болуп атат. 70% мугалимдер. Өтө сонун. Себеби дегенде, мугалим эгерде сүйлөө чеберчилигин мыкты деңгээлде өздөштүрүп алса, канчалаган окуучулардын өзгөрүшүнө жардам берет. Бизди кичкей балдардын тренери бул мугалимдер, анан ата-энелер болот. Себеби дегенде, мугалимдин турганы, басканы, сүйлөгөн сөздөрү балдар үчүн үлгү. Себеби ата-эне мугалимдер авторитет да балдар үчүн. Ошондуктан алардын бул тармакка кызыгуусу келип жатканы өтө кубандырат. Ошондуктан БН окуу борбору февраль айынан баштап мугалимдерди акысыз окутууну чечтик. Мектеп мугалимдерин, тарбиячыларды, жогорку окуу жайлардын мугалимдерин. Бирок шарттары бар. Ал баарын эле алып окута бербейбиз да. Ошол шарттардан эгер өтө турган болсо, анда бизден акысыз билим алат. Каалашынча билим алышат да. Бул деген ушу мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошуу, биздин мамлекетке жардам берүү. Эгер мугалимдерди окутсак, биздин келечек муундарыбызда биз каалагандай мамлекетке салымын кошкон мыкты улан кыздар чыгат. Мына өзүңүз буга чейин тележурналистика тармагында иштеп келгенсиз, эфирди алып баруунун сырларын беш колдой билесиз, керек болсо өзүңүз убагында мыкты көрсөтүүлөрдү алып барып, мамлекет тарабынан ал эмгектериңиз жогору бааланып жүргөн, сыйлыктарды татып жүргөн убактыларыңыз бар да. Бүгүнкү күндө сиз ушул машыктыруучу катарда кыргыз тилиндеги сүйлөө чеберчилигин арттыруу багытындагы машыктыруучу катары кыргызстандык теле алып баруучулардын дараметин канчалык байкай алдыңыз да эфирлердечи? Анан эмне кемчиликтери бар кыргыз алып баруучулардын, кандай кылып арттырса болот? Нурдин мырза, өтө сонун суроо бердиңиз. Негизи дайыма эле аябай жакшы суроолорду узатасыз да. Керемет. Негизи мыкты алып баруучулар аябай көп. Алардын
тажрыйбасы жакшы үчүн мыкты алып баруучу болуп атат да, өздөрүнүн үстүнөн өздөрү иштешип атат. Бирок ага карабастан мына жаңы чыгып бараткан алып баруучуларда денесинде кысылуу, тырышуулар көп болуп атат. Эгерде биздин денебиздин бир эле жеринде тырышуу, кысылуу, ыңгайсыздык боло турган болсо, ал түз эле барып биздин үнүбүзгө өзүнүн терс таасирин тийгизет. Үнүбүз чыйылдайт, дирилдейт, эркиндик жок болуп калат да. Ошондуктан менин кеңешим алып баруучуларга дене менен көбүрөөк иштеш керек. Денедеги кысылуу, тырышуулардан арыла турган болсок, ошол бизде эркиндик пайда болот. Эркин болгондо, жана сөзүн башында айткандай, үнүбүздү, сөзүбүздү башкаруу да оңой. Кысылуу боло турган болсо, анда үнүбүз дирилдеп, ошол эле учурда көздөрүбүздүн тиги каректери да бир башкача болуп өзгөрүлөт да. Бурулкан айым, сиздин ушул машыктыруу борборуңузга депутаттар дагы, министрлер да барат деп угабыз. Мамлекеттик ишмерлер да барып, өздөрүнүн баягы сүйлөө речин ордуна коюп, иреттеп чыгып атат деген маалыматтарды угуп калабыз да. Чындап эле ошондойбу? Ооба, туура. Депутаттар, министрлер, өз учурунда премьер-министр болуп иштеп турган жетекчилер дагы кайрылышып, өздөрүнүн бул тармакта өнүктүрүп кетишет. Бул жакшы көрүнүш, өтө жакшы. Себеби дегенде сүйлөө чеберчилиги боюнча бул баары эле биле бербейт да. Баары биле бербейт. Азыр деген заманга жараша сүйлөө чеберчилиги да өзгөрүлөт. Мисалы үчүн Советтер Союзу учурунда бул оратордук өнөр, сүйлөө чеберчилиги таптакыр башкача болгондо. Анда көз караш аркылуу байланыш жок болчу, үндөрү монотондуу чыкчу, кагаз көтөрүп чыгып эле деп эле окуп эле кете берчү да. Азыр эгер ушинтип жетекчилер чыга турган болсо, анда адамдар укпайт. Заманга жараша алар дагы келишип, өздөрүн өнүктүрүшөт. Жыйынтыктарды жакшы жараткандар бар, жыйынтыкка жетпегендер бар, бирок адамдын ал өзүнүн да кабыл алуусуна жараша. Анан көп эле саясатчыларга билим бердим. Бул мен үчүн дагы аябай сыймык. Себеби дегенде биздин эл саясатчыларды көрүп түздөнөт. Саясатчыларды көрүп үлгү алат. Эгерде саясатчылар начар сүйлөсө, үндөрү начар болсо, кийген кийимдери, баскан тургандары бир көңүлгө, купулга толбосо, анда биздин угуп отурган эл деле аларды кайталайт да. Буларга ушундай сүйлөп атат. Көчөт эли менен, бизге деле болот экен деп туруп анан сүйлөй беришет да. Биздин элибиздин сүйлөө чеберчилигинин деңгээли саясатчылар аркылуу билинет, канчалык деңгээлде экенин. Эгерде саясатчылардын басымдуу бөлүгү мыкты сүйлөп атса, мыкты оюн жеткирип атса, эркиндик болсо, баскан турган үн баары сонун болсо, демек биздин элибиздин интеллектуалдык деңгээли, сүйлөө чеберчилиги мына ушундай. Эгер начар боло турган болсо, демек мына начар. Сиздерге окшогон машыктыруучулар көп, коучтар көп, атаандаштык өтө жогору болсо керек да. Анан сиздер ошол жолдон мындай кандай өзүңүздөрдүн методика, ыкмаларды улам жаңыртып турасыздар да. Улам жаңы системаларды киргизип, анан ошого жараша сизден үйрөнгүсү келгендер көбүрөөк деп билдим да. Биздин өзгөчөлүгүбүз окуу борборунун биринчи бул платформабыз бар. Платформада бул өтө маанилүү. Ар бир социалдык тармактардан чыга бербейбиз. Платформада бүт сабактарды беребиз. Бир кнопканы басат, ыңгайлуу баягы чөнтөгүндө да сабак дайыма. Ошого кирип эле сабактарды ала беришет. Экинчиден бизде кыргыз тилинде өткөрүлөт. Нукура, таза кыргыз тилинде сүйлөтөбүз. Биз так ошондой сүйлөйбүз дегендей. Ал эми үчүнчү бизде сөз сандык деген атайын долбоорубуз бар. Ошол эле платформанын ичинде адамдар күн сайын ошол сөз сандыкка кирип, сөз байлыктарын өстүрөт. Бул дагы өзгөчөлүк. Биздин тилибиздин өсүп өнүгүшүнө жардам берген бул долбоор. Өзүбүз иштеп чыкканбыз. Азыр буюрса аябай ийгиликтүү ишке ашып жатат. Көрсө көпчүлүк адамдар жаңы сөздөрдү пайдаланбайт экен, билбейт экен. Анан мындан сырткары кураторлор иштешет. Биз билимди артынан ээрчип беребиз катышуучулардынчы, себеби дегенде уктап калбаш үчүн куратор иштешет, программалар жаңыланат, видео сабактар берилет, түз эфирге чыгабыз. А жерде чоң бир команда иштейт. Мына ошонун жыйынтыгында биз деген
атаандаштык деп айтып атасыз, мына ошолорго туруштук берип жатабыз да. Жаңылануу болбоюнча эски эгерде программаны эле өтө бере турган болсок, андай биз деген эчак эле бир 2-3 жыл мурун эле калып кетмекпиз да. Жаңылануу үчүн, өзгөрүү үчүн биз азыр ушул убакка чейин ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келе жатабыз. Ушундай. Жакшы. Сиздердин окутуу негизинен кыргыз тилинде жүргүзүлөт да, туурабы? Анан башка улуттагы адамдар да келип үйрөнөбүз деген каалоо тилектери болобу? Учурлар болду беле ушундай? Жок, болгон жок андайлар, башка улуттагылар. Жалаң эле кыргыздар. Жалаң эле кыргыздар. Жана сөзүмдүн башында тааныштырып атканда айтпадымбы, 7 мамлекеттен катышышат. Азыркы учурларда Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан окугандар аябай көп болуп атат. Америкадан окугандар бар, Индиядан окугандар бар, Италиядан окугандар бар, Турциядан да аябай көп. Биздин өзүбүздүн эле мекендештерибиз билим алып жатышат. Онлайн форматында. Онлайн. Айрымдары бул жака келгенде каникулга сөзсүз түрдө офлайн форматында билим алып кетишет. Башка мамлекетте жашап жүргөн кыргыздар. Турулкан, мына сиз өзүңүз ушул адамдарды маштырып атасыз да, үйрөтүп атасыз. Бирок өзүңүз дагы ушул билимиңизди тереңдетип келген учурлар барбы? Билбесең устаздык кылба деген жакшы сөз бар, Өзүңдө болбосо адамдарга берүү кыйын. Себеби дегенде курстун жүрүшүндө адамдар ар кандай суроолорду берет. Ага жооп берүү үчүн толук кандуу билимиң, тажрыйбаң, анан акылың жетиштүү болуш керек да. Анын сыңарында бул тармакта мен ушул убакка чейин өзүмдү өнүктүрүп келемин. Азыр онлайн форматында билим алып аябай жакшы болуп калды. Мыкты тренерлерден, мыкты коучтардан билим аламын. Мындан сырткары 2017 жылы белгилүү дүйнөлүк даражадагы тренерлер Радислав Кантапас, Ицкак Пинтасевичтен барып билим алып келген. Алардан сертификат алганмын. Себеби дегенде алар тренерлерди даярдашат экен да. Биринчи сөздү эмнеден баштап кантип аякташ керек, кайсыл көнүгүүлөрдү адамдарга бериш керек, кайсыл көнүгүүнү бербеш керек. Балким тренинг курс учурунда кимдир бирөө башынан өткөн окуяны, өздөрүнүн проблемасын ачык айтып, кийин аябай өкүттө калып калышы мүмкүн да. Мына ошондой болбош үчүн ар бирини кылдаттык менен аткарыш керек. Бул дагы психологияда. Балким кийин кыйналып калышы мүмкүн, ал балким туура эмес көнүгүүлөр берилип калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы заманга жараша азыр сүйлөө чеберчилик өзгөрүлүп атпайбы? Анан ага жараша биз дагы ошол ай сайын билим алам десем дагы жаңылышпайм да. Ай сайын. Мына сиз көпчүлүк менен иштейсиз да. Группалар, топтор агым менен келип турат, кетип турат дегендей. Ал жерде деген көптөгөн адамдар бар. Психологияда да ушундай түшүнүк бар. Ошол адамдардын аурасы бар, терс энергиясы бар, оң энергиясы бар дегендей. Анан ошонун баары тең сизге кандай таасир этпейби? Мындай депрессияга түшүп кеткен учурлар болбойбу? Энергия алмашууну жакшы өздөштүрүп алганмын да. Алар мага энергия берет, мен аларга энергия берем. Эгерде мен аларга бере берсем энергиямды, анда менде жана кыйналып калышы мүмкүн да. Эмоционалдык жактан түгөнүү деп коет го. Жумуш жасагың келбей, энергия жок болуп калат. Ошондуктан ал программамда баардын эрежелери бар, ыкмалары бар. Кантип сен энергия беришиң керек, кантип энергия алышың керек деп. Ошондуктан менде анда кыйынчылыктар деле болбойт. Бирок ар кандай негатив адамдар келет. Күмөн санаган адамдар келет. Менден жыйынтык чыгабы, жокпу? Бул көнүгүүнү аткарсам кандай болот деп ар кандай адамдар келет. Бирок курстун аягында алар дагы сонун болуп кетет. Сонун болуп чыгат. Себеби дегенде жыйынтык жакшы. Биздин БН окуу борбору билим бербейбиз, Нурдин. Билим бербейбиз, биз жыйынтык беребиз. Жыйынтык үчүн болгон аракетибизди жумшайбыз. Программаларды, айрым учурларда ай сайын өзгөртөбүз. Алардын талабына жараша. Ошол талапка жараша өзгөрүлгөн проблемалар сөзсүз түрдө жыйынтык берет экен. Жаш куракка чектөө жок. 65 жаш, 70-80 жаштагылар деле азыр окуп атышат. Анан мени кубандырганы акыркы 3 айдан бери мырзалар көп окуй баштады. Кимдер? Мырзалар. Мисалы үчүн 100 адам болсо, алардын 60 айымдар, калгандары мырзалар болуп атат. Мырзалар мурун өтө эле аз болчу. Бир тайпада 2-3 эле мырза, азыр деген аябай көп. Өздөрүн өнүктүрүп атат, сүйлөгөндө өздөштүрүп атышат.
адамдар ойлойт да сүйлөө чеберчилиги десе эле бир эле сөз байлыкты өстүрүү экен деп да. Жок, андай эмес. Биринчи биз ички абал менен иштешебиз. Эгерде ички абалыбызда өзүбүзгө болгон ишеним жок боло турган болсо, дикцияң жакшы болсо деле, сөз байлыгыңыз кенен болсо деле, аны адамдар эл алдына чыкканда жеткире албайт. Ишеним эң негизи биринчи орунда. Ишеним менен көбүрөөк иштейбиз. Адамдардын өзүнүн баалуулуктарын табууга жардам беребиз, ачабыз. Анан туура тааныштыруу, азыр баштан өткөн окуяларды айтуу өтө маанилүү болуп атат. Ушундай. Сиздин окуу борбордон окуп кеткенден кийин да сиздер менен байланышып турган адамдар болобу же ошол окуп кетти, анан сиздер алардын ийгилигине сырттан карап кала бересиздерби? Жок, байланышта болот. Мисалы үчүн мен 2015 жылы окуткан окуучулар менен ушул убакытка чейин байланыштамын. Айрымдары менен мен дос болуп калганбыз да. Анан курстун катышуучулары өздөрү бири-бири менен достошуп калышат. Классташтай мамиле болуп калат. Мисалы жакында буюрса дагы бир жолугушуулар болуп атат 25-ине карата. Ошол курсту аяктагандар келишип, бири-бири менен сырдашып, сүрөткө түшүшүп, тажрыйбалар менен бөлүшүп, кандай жыйынтык болуп атат, алар жөнүндө кобурашып, аябай жакшы бир тарап кетишет да. Дайыма эле бул ай сайын эле болуп атат. Анан бир эле окуп кайра кеткендер жок. Бир окуп келгендер анан кайра эле башка курстарга келип окушат да. 2000 мисалы үчүн 15-жылы окугандар азыркы убакка чейин айрымдар окуп жүрүшөт. Себеби дегенде өзгөрүү көп да бизде. Мурунку эле эски программаны өтө бербейбиз да. Өзгөртүп турабыз. Жаңы көнүгүүлөрдү кошобуз, техникаларды кошобуз. Ошентип кызыктуу болот. Ар бир адам өзүнүн жеке жашоосунда, мисалы үчүн үй бүлөсү менен, баласы менен, келинчеги менен, ата энеси менен сүйлөшүп атканда баягы өзүн өзү машыктырып, өзүн өзү тарбиялап, өзүн өзү иретке келтирип, анан эмоцияларын сактап калса болот. Да, аябай жакшы суроо бердиңиз, Нурдин. Негизи менин бул тармакка келишимдин да себептери бар да. Бир учурларда аябай пазлдай мен чачылганмын да. Чачыранды болуп кеткем. Өзүмдү чогулта албай калганмын. Чогулта албай, өзүмдү таппай, эмнеден башташымды билбей, кайсыл жака урунушумду билбей, ушундай бир учурлар болгон. Анан ойлонуп отуруп, анда кайсыл бир жылдары Луиза Хейден энциклопедиясын сатып алган экем. Билбейм эмне себептен сатып алдым, аны окубай эле текчеде туруптур да. Анан ошол китепти алгандан кийин өзүңдү өзгөртүү, өзүңдү өнүктүрүү, өзүңдү табуу жолдорун акырын изилдей баштадым. Изилдеп, балдар менен олтургандачы, анан изилдеп барып, анан сонун ачылыштар жаралды да. Анысыңардай ар бир адам изденсе өзгөрүлө алат. Бирок биз адам мындай, мен өзгөрүшүм керек деп аябай аракет жасагандар көп өзгөрбөйт экен да. Бир окуя аябай таасир этиш керек экен адамгачы. Себеп болуш керек. Себеп болгондо, бир окуя болгондо, анан адамда деп ойлонуу башталат. Ой, мен өзгөрүшүм керек депчи. Ал эми көп мен могу курстарда байкап жүрөм. Мен өзгөрүшүм керек, өнүгүшүм керек деп аракет жасагандарда бир аз натыйжа аз болуп атат. Сизди биз ушул эски коллега, мындайча айтканда телевиденияда чогуу иштеген, кесиптеш катары эле билчү элек да. Анан сизге эмне түрткү болду ушундай өзүнчө бир машыктыруу борборун ачып, ошол жашоо образыңызды тележурналист бойдон эле жүрө берсеңиз болмок, теле алып баруучу катары эле. Анткени коомдо ордуңуз бар эле, өзүңүздүн аудиторияңыз бар эле дегендей да. Бирок сиз ошол нерсенин баарын сноуда голову деп коет го, баарын өзгөрттүңүз да, бир күнү карасак уже машыктыруучу болуп чыга келдиңиз да, коуч болуп. Эмне себеп болду буга? Да, ошол теледе иштей берсем деле болмок. Бирок кайсыл бир жылдары КТРКга жаңы жетекчи келип, реформа жасайм деп киришпедиби? Өзүңүз деле аны билсеңиз керек. Мисалы үчүн Ала Тоо маалымат программасында иштеп жаткан журналистти ар тармакка чачыратканда, мисалы үчүн мен жаштар студиясына барып калганмын. Айланып. Анан жаштар студиясында иштеп жүрдүм, Топташтын редактору болуп калдым. Топташтын редактору болуш өтө эле татаал экен. Ал жерге сен каармандарды таап келишиң керек.
Мен барып тиги бомушка барам, аракештерге барам, болгон тыйын тыпырымды таап аларга акча берем, дагы каалоосун сатып беремин. Эптеп мен деген тиги студияга алып келишим керек да. Сүйлөп коюңуз, сураганыч. Сизге суроо берет, бир ачылып бериңиз. Сиздин жашооңуз башкаларга мындай таасирдүү болуш керек, үлгү алыш керек, балким кайсыл бир аракетиңизди жасабаш керек дегендейчи. Анан ошондо аябай кыйналып кеткен, бир 3 ай ушинтип иштеп жүрүп анан койчу дедим да. Мен тажап кеттим да, анан башка жактан эле өзүм издеп көрөйүнчү дедим. Анан курбум экөөбүз бизнеске кирдик. Бир бизнес колуман келбейт экен Нурдин. Бир аз иштеп жүрдүм, тапканымды эле бир туугандарыма, эжекелериме эле жибере берип, анан аягында эч нерсе жок калды. Анын бизнеси жакшы эле кетти, менде жок калды. Андан кийин ошол салык комитетинде жумушка орноштум. Салык комитетинин пресс кызматын жетектеп жүрдүм. Ал жакта да көптөгөн сонун жумуштарды аткардык. Андан кийин тиги ошол жерден тиги жолдошумду таап, андан ары жашоо башкача болуп кетти. Декретте отурдум. Декретте отурганда көпчүлүк айымдар деградация болот. Аябай адамдын баары эле өсүп өнүгүп аткандай, анан сен калып кеткендей болуп эле бир кыйнала бересиң да. Мына ошентип олтуруп жүрүп, анан бир учурларда аябай декретте отурганда пазлдай эмоционалдык жактан дагы, физикалык жактан дагы, материалдык жактан дагы мындай чачыранды болдум да. Өзүмдү чогулта албай, өзүмдү таппай, анан кыйналып, жан дүйнө менен ушунчалык күрөштүм. Издендим, эмне кылсам экен депчи. Анан ошондо Луиза Хейдин бир уктарда энциклопедиясын сатып алган экем. Бул аябай күчтүү психолог айым. Ошонун китебин окугандан кийин анан акыры менде ачылыштар, өзүңдү баалоо, самооценканы көтөрүү сонун жыйынтык болду. Жыйынтык болду. Мына ушундай. Жакшы. Эми тиги телевидение менен азыркы жумуштун айырмасы деле жок, Нурдин. Кээде отурам, ойлойм да, мен негизи телевидениеге 17 жашымда барганмын. 17 жашымда. 17 жашымда барсам, ошондо деле ушул монтажда отуруу, съемка кылуу, анан интервью алуу, сүйлөө, ошондо эле башталган экен да. Азыркыга чейин ушундай эле жумуштар жасап келем. Кээде отуруп алып, ушунча жашка келсең деле баягы эле жумуштарды жасап отурасың дейм да. Демек бул меники экен да. Себеби мен андан рахат алып атам да, мен жакшы көрүп атам да. Бурулган дагы бир социалдык маселелердин бири деп койсок болот да. Бүгүнкү күндө ушул кыргыздардын үй бүлө институту өз деңгээлинде өкүм сүрбөй аткандай да. Ички миграция, ар кандай объектив, субъектив себептер бар. Сырткы миграция, бир үй бүлө толук эмес, атасы, энеси, бала бакырасы болуп чогуу бир дасторконго отурган учурлар аз болуп калды. Ага дагы баягы замандагы биздин азыркы интернеттин дагы тоскоолдуктары көп дегендей да. Ушундай учурда атанын ролу кандай, эненин ролу кандай? Сиз ушул машыктыруучу катары, ушул адамдардын психологиясы менен иштеген адам катары ушуга кандай баа бере аласыз? Ата менен эненин биринчи кезекте бири-бири менен болгон сый өтө маанилүү бул жерде. Сый, анан сүйүү, анан түшүнүү үй бүлөдө. Ата энени карап, балдар түздөнөт, алардан үлгү алат. Алар кандай сүйлөшүп жатат, балдар деле мына ушундай сүйлөшөт. Бизде тилекке каршы, бирок ата эненин ортосундагы бир сүйлөө манералары, бири-бирин уга билүү, бири-бирине суроо берүү, ага жооп кайтаруу аксап атат чындыгындачы. Чындап атат. Аксап атат. Анан эгерде биздин курста ушуларды үйрөтөбүз да, кантип жубай менен жолдош сүйлөшүш керек. Кандай сөздөрдү балдардын жанында сүйлөш керек, кандай сөздөрдү сүйлөбөш керек. Дасторкондун үстүндө, дасторкондо олтурганда кандай сөздөр чыгыш керек. Бизде дасторкондо олтурганда проблемалар, Акматты карачы Ташмат, анан бирөөлөрдү тиги жамандап киребиз, анан тиги мугалимдердин жамандайбыз, ал мугалимиң өзү жаман болчу, начар болчу деп ушунчалык терс маанидеги сөздөрдү көп сүйлөп койсок, анын баарын тамак ичип атканда тамак менен чогуу бала дагы анын ичине киргизет. Андан эми элестетип кое беребиз, кандай негативдүү балдар, тиги мугалимин жек көрүү, ата энем туура айтып атат, демек менин мугалимим начар экен. Демек бул чөйрө начар экен. Демек бунда кылмышкерлер көп экен деп чөйрөгө болгон, элге болгон ишеними жок боло баштайт.
Ошондуктан чай үстүндө кандай сүйлөш керек, олтурганда, сыналгы көрүп олтурганда анын баарын иреттеш керек биринчи кезекте ата эне. Аябай туура айтып атасыз. Дасторконун үстүндө олтуруу өтө эле азыр мен бир үй бүлөнү көрдүм. Ар бири тиги компьютердин жанына барып алып тамак жешет экен да. Тиги ашканада ата олтурат жалгыз, эне олтурат телевизор көрүп, балдары компьютерде жанында олтуруп калган. Мунун баарына ким күнөөлүү? Ата эне күнөөлүү. Ата эне алардын башын бириктире албай атат. Ата эне ошолорго көндүрүп койгон. Эгер ата эне экөө эле олтуруп алып, кел алтыным деп жакшынакай сүйлөшүп чай ичип атса, акырын тиги жылуулукка бала деле, кыз деле, небере чөбөрө эле тартылат да. Келип алар дагы ынтымакташып чай иче баштайт. Бардык нерсе негизи Нурдин үйдөн башталат экен. Туура сүйлөшүү, туура кийинүү, жүрүү баары үйдөн башталат. Ошондуктан үйдө бириктешибиз керек. Ынтымак бекем болуш керек. Бекем болуш керек. Ата эне. Жакшы. Бурулкан, мына сизге кайрылган адамдардын көбү эле мисалы үчүн ушундай өзүнүн индивидуалдык жактан өнүктүрүүнү каалаган адамдар келет да. Мисалы үчүн көбү эле ошол келип аткандардын басымдуу көпчүлүгү эле ошо лидерлик сапатын арттыргысы келген инсандар болсо керек да. Анан сиз ошол ар бир адам менен иштешүүдө кандай мындай биринчи эмнеден баштайсыз? Биринчи келгенде эле, мисалы үчүн бейтапканага келгенде анализ тапшырабыз го, дарттарыбызды билүү үчүн. Алар дагы анализ тапшырышат. Анализ бул деген камеранын жанында сүйлөшөт да. Себеби дегенде камерада сүйлөгөндө адамдар өздөрүнүн артыкчылыктарын, анан кемчиликтерин биле баштайт да. Менин кемчилигим бул турбайбы, артыкчылыгым бул турбайбы деп ар бирин биз көрсөтүп беребиз. Бул жерде үнүңүз мындай, сөзүңүз мындай, кыймыл аракетиңиз, баскан турганыңыз ушундай деп. Анан ошондон баштап аны ички абалына өтөбүз акырындык менен. Бул психология. Ички абалда аябай таракандар көп. Себеби дегенде биздин менталитеттин тарбиясы бир башкача. Көбүнчө баланы басынтып, анан кагып, колуңан эч нерсе келбейт деп, анан салыштырып, мырзалардын жанында тиги жер карап сүйлө, үнүңдү бийик чыгарба, бийик каткырып күлбө дегенде ушунта басынтуу бүт баары биздин сүйлөө чеберчилигине өзүнүн терс таасын тийгизет, ачылбайт. Ошолорду акырын психологдун жардамы менен ачабыз. Өздөрүнүн баалуулуктарын табышат. Ар бир адамдын баалуулугу бар. Сиздин дагы сонун баалуулуктарыңыздар, баалуулугуңуз бар, менин дагы баалуулуктарым бар. Ошол баалуулуктарын адам тапканда, мен Нурдун байкайм да, көздөрү ачылып, бир энергия пайда болуп, эл алдында сүйлөгүсү келип, менде деле ийгиликтер бар турбайбы деп, бир аз өзүнө болгон ишеним пайда болот. Үндөрү ачылат, ишеним пайда болгондочу, анан бийигирээк чыгып, анан сөздөр өзүнөн өзү эле чыга баштайт. Мен деле жакшы сүйлөй турбаймын депчи. Ушинтип акырын алып барабыз. Анан техникаларын үйрөтөбүз. Анан сөз байлык өстүрүү. Ушул эреже менен кете берет. Навигатор сыяктуу да. Таксиге отуруп алып кетип баратканда навигатор жол көрсөткөндөй эле. Мисалы үчүн мен навигатормун деп койсом болот да. Жол көрсөтүп берем да. Биринчи бул, экинчи бул деп. Анан эгерде адам өз алдынча мен бул жаатта өзүмдү өнүктүрүм келет десе, бир аз убакыт керек болот. Өнүктүрөт. Көбүрөөк убакыт кетет. Себеби дегенде жолдорун билбейт да. Бул система экен. Негизичи билим берүү бул система. Баарынын системанын жолдун көрсөтүлгөн багыты негизинде анан өнүгүшөт, өсөт. Жакшы. Азыр бир нерсени айтам деп унутуп калдым, аябай маанилүү. Муну айтып коеюн. Бизге адамдар көбүнчө эл алдына чыкканда эркин сүйлөгүм келет, коркууну башкаргым келет, коркуудан арылгым келет деп келишип, бирок андан дагы көп нерсени алып кетишет. Андан дагы көп нерсени. Өзүнө болгон ишеним, андан сырткары өзүнүн баалоо, окуп бүткөндөн кийин өздөрү дагы маани беришет да. Мен көрсө бир эле коркунучтан арылуунун ыкмаларын үйрөнбөстөн көп нерсени алып турмун деп. Жыйынтыгында көпчүлүк айтып атат, кээ бирки адамдар турмуш куруп атышат, үйлөнүп атат, же жумуштан көтөрүлүп атат, же кирешеси көтөрүлүп атат. Ар кандай жыйынтыктар да. Арт тармактан ийгиликтерди жаратып атышат. Ошол сөз тиги сүйлөө чеберчилигине келип эле жыйынтыгында. Дагы бир суроо да. Мына сиз
мейли белгилүү инсан болсун, белгисиз инсан болсун, бир чөйрөдө бир адамды көрүп калдыңыз. Ошонун карап туруп эле көрө аласыз да. Сиздин карап туруп эле кайеринде кемчилик бар, сүйлөө эречинде кандай кемчилик бар, баскан турганында, үнүндө, мамилесинде, адамдарга болгон мамилесинде, ошолорду бир эле карап туруп көрө аласыз да. Ооба, 7 секундтун ичинде көрө аламын. 7 секунд. Мага 7 секунд эле жетиштүү болот. Ушундай учурлар болду эле, ошондой адамдарды ошол эле жерден кемчиликтерин айтып берип, анан кантип оңдоштун жолдорун үйрөткөн учурлар. Мен өзүмдү өзүм тарбиялайм. Паркка чыгам, олтуруп алып, бир адамды көпкө чейин карап анализ жүргүзөмүн. Олтуруп алып, анан жашы мынчада, аты мындай, кызматы мындай, маанайы мындай деп баарына өзүм блокнотко жазып олтурамын. Анан эгер мүмкүн болсо, ал адам жанына барып эле, кечиресиз, мен ушундай анализ жүргүздүм эле, коркпоңуз, мен жөн эле бул мен өзүмдүн кесибиме байланыштуу деп айтам да. Сиздин жашыңыз ушунчада, сиз ушул кызмат менен алектенесиз, маанайыңыз мындай, эмоцияңыз мындай деп айтып бергенде, кээ бир адамдар аябай таң калышат. Кээде аттары да туура чыгып калат да. Мен дагы ушул азыр көрүп отургандарга сунуштаар элемин. Сиздер адамдарга анализ жүргүзгөндө үйрөнүңүздөр. Бул өтө жакшы ыкма. Олтуруп алып эле бир паркка отурасызбы, кафеге отурасызбы, айырма жок. Сизге тааныш эмес адам, жаш курагына намаани бериңиз, кийген кийимине, кызматына деп. Бул жашоодо аябай жакшы жардам берет. Ким менен сүйлөшүп атасыз, кандай сүйлөшүп атасыз. Андан сырткары жана 7 секундта дегеним, саламатсызбы дегенде эле белгилүү. Кийим кийип жүргөндө адам баласы билинбейт кандай экенин. Жакшынакай сонун костюмдарды кийип, чачын жасалгасыз сонун, күлгөнү, отурганы, бирок саламатсызбы деп сүйлөгөндө эле анын үнү аркылуу, анын ички абалын, анын кесибин, ал китеп окуганбы, жокпу, анын жерлигин, кайсыл жерден баарын билип алсак болот. Саламатсызбы деп эле сүйлөткөндөчү. Бир сөздөр эле. Да, үн баарын берет да, анын ички абалы кандай, интонация кандай болуп атат. Ушундан баары эле курсту аяктаганда баары анализ жүргүзүп калышат. Андан кийин анан сөзгө маани бересиң да. Үндөн кийин сөз кандай болуп атат. Бул кимдин чөйрөсү кандай, сөз аркылуу билесиң да. Кандай чөйрөдө бул. Сөз аркылуу бул анын акылын, анын оюн дагы биле аласың да. Эмне ойдо, кандай дегендей. Мисалы сиз телевизордон көрүп атасыз. Дүйнөлүк лидерлер жолугуп атат да. Ошол жерде ошол лидерлердин дагы баскан турганда сүйлөгөндөн кандай адам экенин билип койсо болобу? Негизи билсе болот. Адам баласы сөздү тандап сүйлөйт. Үндү башкара алат. Эгер билим болсо, ал эми кыймыл аракетти башкаруу өтө татаал. Биздин ички сөздөрүбүз кыймыл аракети аркылуу автоматтык түрдө чыгат. Автоматтык эмнени каалап жатабыз, эмоциябыз кандай, ички абалыбыздын баары сыртка кыймыл аракет аркылуу чыгат. Чачыбызды оңдойбуз, турган турпатыбыз, мимика, эмоция. Аябай эле бул тармакта өзүн изденип жүргөн адам эле башкара албаса, көпчүлүк адамдар 99% деп койсом деле болот да, башкара албайт кыймылдарын. Кыймыл аркылуу адамдардын анализ жүргүзөсүң да. Эгерде мисалы үчүн Нурдин мен сиз менен сүйлөшкүм келбесе, корпус мындай болот да. Мен корпусту көрдүңүздү, жаап алам да. Ооба, аябай Нурдин мырза, мен сиз менен сүйлөшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Аябай сонун, туура, аябай кызыктуу маектешүү болуп атат деп. Негизинен мен сизди каалабай атам да. Бул корпус жабык. Эгерде мен да ачык сизди карап мындай олтура турган болсом, анда бул сиз менен маектешүүнү каалап жатам. Ар кандай ыкмалар, тамеки тартып турган адам деле мисалы үчүн асманды көздөй үйлөсө, демек маанай жакшы. Тамекини эгерде жерди карап үйлөй турган болсо, маанай начар. Ошол учурда биз теманы өзгөртүшүбүз керек. Жетекчиликке барып деле, ой, Нурдин мырза, менин майнамды көтөрүп бере аласызбы деп суроо берсеңиз, жетекчи артка этенчик десе, демек макул эмес. Демек теманы токтотуңуз, башка жака бурсаңыз болот. Буттардын учунан деле байкаса болот. Эгердин бутуңуздун учу эшикти көздөй турса, кабыганы көздөй, демек ал адам шашып атат. Токтотуңуз.
сыяктуу толтура. Анан көпчүлүк адамдар да мындай бар да, мен үчүн ыңгайлуу деп айтышат. Нурдин, мен үчүн ыңгайлуу бул. Мен ушуга көнгөнмүн дейт да. Жок, ыңгайлуу эмес. Демек, сизге бул жер ыңгайсыздык болуп атат. Бул адам менен сүйлөшүү сиз үчүн ыңгайсыз болуп атат. Сиз деген барьер, сиз деген блоктоп атасыз да. Жок, сен мага тийбе, мен сага тийбеймин деп. Биздин ички абалыбыз жана айтпадымбы? Кыймыл аракет аркылуу көрсөтүлүп турат да. Ошондуктан маектешип атканда мүмкүн болушунча биз ачык болушубуз керек. Эгер адам жабылып турса, деп туруп, мисалы үчүн бир жумуш, бир аракет жасатканга мындай өзүбүз бир мындай, эгерде адам жабык отура турган болсо, Нурдин, биз аны ачканга аракет жасашыбыз керек да. Кыймыл аркылуу. Анан зеркальный деп коет. Анан сиздин азыр кандай болуп турсаңыз, мен да кайталашым керек да. Канчалык окшоштук нерсе көп болсо, ошончолук мамиле жакшырат. Үнүңүздүн тембри, тону, интонация, башыңыздын кыймылдаганы, бул кыймылдардын баары мамилени жакшыртууга жакшы жардам берет. Бирок кайра-кайра кайталабаш керек айрым учурларда. Ушу көрсөтүүбүздүн соңунда бурулган жалпы көрөрмандарга кызыктуу болсо керек да. Ар бир адам күнүн эмнеден башташ керек? Кандай кеңеш берет элеңиз да? Ар бир адамга эмнеден башташ керек? Ошол күндү кандай кылып жемиштүү өткөрүш керек? Эгерде биздин күнүбүз жемиштүү, пайдалуу, натыйжалуу болсо, анда биздин айыбыз ошондой болот. Ай эгер жемиштүү болсо, демек жылыбыз жемиштүү болот. Ошондуктан ар бир күнүбүздө эртең менен турганда телефондон эмес, биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Маанайды көтөрүшүбүз керек. Ыраазычылыктагы аябай жакшы, Нурдин. Алчысаныбыздын амандыгына, бүгүнкү мындай күндө тирүү турганыбызга ушундай ыраазы болуп, көзүбүздү ачып, ыраазымын сага, рахмат деп маанайыбызды көтөрүп, анан мен негизи ушул суу ичүүнү сунуштаймын көпчүлүк адамдарга. Себеби дегенде, эгер эртең менен туруп суу иче турган болсок, эми баарына бул жаңылык деле эмес суу ичкенчи. Бирок эгер суу иче турган болсок, жөнөкөй таза суу. Таза эле сууну иче турган болсок, демек мээбиздин иштешине жакшы жардам берет, маанайыбыз да көтөрүлөт, анан энергиялуу да жүрөбүз да. Ошондуктан эртең менен турганда ыраазычылык, анан суу ичүү, сөзсүз түрдө спорт. Мен өзүм жашоомдо айтып атам, спорт сөзсүз керек. Спортко эгерде залга бара албасаңыздар, анда жок дегенде жөө басуу дагы өтө маанилүү. Жөө басканда кандай керемет, ойлор тазаланат, энергия пайда болот. Сонунда адам биздин күнүбүздү кандай өткөрүүнү негизи, Нурдин, өзүбүздөн эле. Кандай? Эгер негативдүү өткөргүбүз келсе, анда телефонду кара, негативдүү маалыматтарды көр, негативдүү ушактарды ук. Мына күнүң ошондой эле өтөт. А эгерде позитивдүү, майрамдагыдай өткөргүбүз келсе, өзүбүз ошол чөйрөгө барышыбыз керек, ошондой аракеттерди жасашыбыз керек. Негизи биринчи ыраазычылык, андан кийин суу ичүү, анан спорт, андан ары өзүбүз пландаштырып кете беребиз. Анда бүгүнкү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн көрсөтүүбүздө оратордук чеберчилик туурасында, деги эле ушул окутуу борборлорунун ишмердиги туурасында кеп кылдык. Бүгүнкү студиябыздын коногу БН окутуу борборунун негиздөөчүсү Бурулган Нуракова айым болду. Эмки көрсөтүүбүздөн жолугушканча саламатта болуңуздар.